Бүгүнкү Ош шаардык кеңешинин сессиясында депутаттар мэриянын жарым жылда аткарган иштеринин отчетун кабыл алды. Мында отчет тапшырышы керек болгон мэр баяндама жасоодон баш тартып, дароо жоопко өтүүнү сунуштады. Аны депутаттар бир добуштан колдоп берди. Тилекке каршы мэр Алмаз Мамбетов суроолорго дагы толук жооп бере алган жок. Отчет социалдык экономикалык багытта болгондугуна карабай, чарбалык иштер боюнча вице-мэр жооп берип жатты. Ал эми тиешелүү тармакты тейлеген вице-мэрлер белгилүү себептерден улам жыйынга катышкан жок. Биринчи вице-мэр катышмак. Бирок кече күнү ошо айтпадым, жана Кытай чоң компания келгенге байланыштуу алар Папан суу сактагычына кетти. Анан ошого вице-мэр деген баарыбыз бирдей эле бири-бирибиздин тармагыбызды алып кете беребиз да. Ошону менен Ош шаардык мэриясынын 6 айда аткарган иштери баяндама түрүндө айтылбай, массалык маалымат каражаттары жана жарандык активисттер үчүн ачык болбой калды. Кызыгы, жаңы шайланып келген Ош шаардык кеңешинин депутаттары мэрдин өзүнүн отчет берүүсүн, регламенттин сакталуусун талап кылган жок. Отчетто бул жерде азыркы жаңы мэр болгон эмес биринчиден. Вице-мэрлер деле бул иштеген эмес. Аларга кайра суроо бере берген дагы мындай бир ыңгайсыздык жаратабы деп ошондон мүмкүн болуп атышы мүмкүн деп. Бардык суроолорго жооп берип атпайбы? Мэрге берген суроолорго мэрдин суроолоруна бардыгын эле мэр өзү жооп берип отурат. Сиз жан тарткандай болбой атасыз? Жок, жан тарткандай болбойм. Мен аларга жан тарткандай. Чай бергениңиз чынбы же жалганбы? Биз чай ичип отурдук, ал мындай мыйзамда каралган эмеспи? Ондай неме жок. Чай бербесин деген теге. Мэрдин жооп бербеген себебин мен жана айттым, жаңы келгенине байланыштуу. Анан бул жерде мэрия десе эле бир эле мэр эмес да. Бул жерде мисалы өзүнчө механизм бар. Мэр жаңы келди деп эле отчетты жылдырып койсок болбойт. Бул жерде мэр келгенден кийин ошо мурунку мэрдин кылган ишине дагы жооптуу болуу истелет. Алмаз Мамбетовдун мэрлик тизгинди колго алганына дээрлик 2 ай болду. Шаардык кеңештин өкүлдөрүн вице-мэрлерди кантип тандап алганы кызыктырды. Мисалы ошол 3 вице-мэрдин ордуна, 2 вице-мэрдин ордуна жооп берди. Анан башка вице-мэрлердин да кармашына зарылчылыгы барбы? Конечно, барды. Бул жерде башка маселелер да бар. Баягы сессиядан бирөө жооп берип койсо эле кереги жок болуп калмак беле. Андай болбойт. Депутаттар эмнеге ушундай талап кылбадыңыздар регламентте десек, мэр жаңы деп атат. Тааныш эле. Бул жерде мэр жаңы, вице-мэр жаңы, ошол эле дагы вице-мэр жаңы, практически 90% жаңыланды да вице-мэрлерден. Негизи маселелер менен толук таанышсызбы? Тааныш элексиз. Албетте. Таанышып барыбыз ошол чогуу даярданып, просто ушундай чечимге келдик да. Ошол вице-мэр жооп берсин деп. Бул жарым жылдык отчет болуп атат да, ошол. Отчет боюнча толук маалыматыңыз барбы? Албетте бар, конечно. Биз өзүбүз даярдап атсак бул. Кантип бизде болбосун. Да, только докладты ошол. Ар дайым эле виселер берет да. Суранды, чечиштик ушундай болуп. Вице-мэр жооп берсин деп. Маанилүү маселе талкууланган алгачкы жыйындан кийин жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын жаңы курамына ичи чыкпаганын билдирди. Бул чакырылыштагы мурдагылар сыяктуу жеке пикири жок, оозуна талкан салган депутаттардан куралган деген пикирде. Сүйлөбөйсүңөр, кашуу болбойсуңар деген буйртма болгон сезилип жатат. Алар билсе дагы саясатка байланыштуу айтышпайт. Суроолору болсо дагы саясатка байланыштуу суроону беришпейт. Эмнеге дегенде булардын фракция жетекчилеринен ошондой буйртма түшкөн. Көп суроо бербейсиңер, жоопторуна неме талдабайсыңар, жоопторуна сын бербейсиңер деген буйртма түшкөн. Ошон үчүн ал депутаттар күн карама депутаттар кени сезилип турат. Бул жерде ошол 70-80% күн карама депутаттар. Сессияда мындан сырткары Ош мэриясы куруп жаткан ипотекалык үйлөрдүн пайыз маселеси каралды жана батирлерди бөлүштүрүүдөгү комиссиянын курамы бекитилди. Роза Ахматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.